Эми урматтуу президенттин өкүлү да отурат, мен бир сунуш берсем болобу? Негизинен ушу кредит алганда, мисалы бир адамдар бар, канча акча берсең деле жеп коет, ичип коет, кийинип коет, ошо менен акча да жок, өзү дагы жарып кетпейт да. Кээ бир адамдар бар, инвестиция кылат, бир иш баштайт, бизнес баштайт. Биз да мамлекет деле ошондой эле мамиле кылсак. Азыр алабыз, бюджетти колдогонго, ичип жегенге, айлыкка кетет, анча мынча тешиктерди, анча мынча жыртыктарды жапканга кетет. Бирок андан кайра киреше түшпөйт да. Бирок кийин кошуп төлөп берип атабыз. 24 миллион деген 26 дедиңизби? 20 жылда. Канча миллион кошуп беребиз дедиңиз? 24 миллион. 24 миллиондан оңой акча эмес да. 145. Көрдүңүзбү? Анан ошон үчүн эгерде кредит алсак, бир принцип, балким ушул боюнча мыйзамдын долбоорун даярдап чыксакпы, активтерге алсак да, эгерде алсак, бир завод курабызбы, фабрика курабызбы, же бир ишке коротобузбу, ошол кийин кирешесин алып келсе, кирешенин эсебинен кошумча каражатты төлөп кутулуп кете тургандай. Анан ичип жеп алып туруп, анан ошонун тура айтып атат, неберелер бала баккара төлөйт да. Биз болсо алып коебуз, кол көтөрүп коебуз. Ушул бул принципиалдуу маселе. Мен президенттин өкүлүнө кайрылайын. Ушундай принципте алсак мындан ары. Чоң рахмат.